Мен Мурас құрама команданы мен мынау жерге шақыра берейінші. Мурас құрама команда. Капитаны Таламбекұлы Ержан, Айыпұлы Тілек, Қошымбаев Тілек, Абдушұлы Урмат, Чолпонбаев Билек, Баялиев Нұрбек, Ақылбеков Байыш, Қонышбаев Жаныш, Қайдыбаев Жамболот, Бейжеев Алишер, Нұрмұхаммедов Айдарбек, Қорчуев Алмас, жетекшісі Ашыров Кенжебек, машықтырушысы Шашымбаев Мирбек. Келгіле, мына ортаға шыққылатшы, ортаға шыға беріңіздер. Мурастың ойыншылары мына. Ат үстінде гөлдің аймақтары мындай тізіліп бергіле. Саяпкері Атабеков Ақтілек барыңар соға келіп берсеңіздер. Мынау область Көкбөр федерацияның башында тұрған Қайдыбаев Мақсат өзінің вицелері менен чоғу ушул лигаға барышыңарға тілектеш біздер. Башыңарға апауыз біткен бірден ақ қалпақ киізіп қойға рұқсат етіңіздер. Албетте сіздердің қол чабыңыздар менен қол чабып қойыңыздар. Сапарбай салды болсын, Мурас атадан қалған балаға. Машығып, амал өздеп, ашудан аталмаштырбай көздеген мақсатқа сүрілбей жетіңіздерге момынша ел қуына. Амин, Аллаху акбар. Рахмат, қатарға тұрып қойсаңыздар болады. Қол шағып қойыңыздар. Мына ұшындай Құрматты Көкбөр сүйіншілер, құрматты Қырғыз елім, құрматты Ысқыл, біздің Берментүйістің жашаушылары. Мына бүгін барыңыздар, көй олдыңыздар. Легендарлы спортчубуз Дмитрий Дивол өзү келип оюнга көп болуп кетти. Максат энем ушу турнирди уюштуруп, өзүнүн федерацияда командасы менен кандай сонун маанай тартуулап кетти. Ал киши да ыраазы болуп кетти. Мен айтайын дегеним ушу Ысқөл областынын федерациясына кайрылайын дегем. Мына бир кишини жетекчи кылып шайлап алдыңар. Тегерегинде колдоп, коштоп, ушундай турнирлерди уюштуруп, жаш балдарды өстүрүп, мыкты команданы түптөп, ынтымакка келип, бир команданы түптөп, эч нерсеңер кем эмес балдардан. Бир жакшы команданы түптөп туруп, ынтымакка келип туруп. Мен тилегим ошол высший лигада, биринчи лигада жакшы ийгиликтерди жаратсаңар деп ойлойм да. Анткени убагында болгон будан бир 2-3 жыл мурун Мурас командасы күчтөнүп, высший лигада ошо Сарыөзөн, Ынтымак, Достук командаларына тап берип калганда сүйүнгөнбүз, 4-3 команда бул жерде чогулуп калды. Анан бир себептер менен ошо команда кайра алсыздана кетти да. Эми кайра мына көрүп атып, көз сүйүнүп отурат, мыкты байкелерге кайрылып, бизде деген мен эсин сурайм, Талас областында мисал кылып кетейин да. Ушундай турнирлер өткөндө ар бир райондун жетекчилери, ар бир райондун акими, шаардын мэри, анан губернатор ошол жерде колдоп, коштоп командаларды түптүп алып келип, ошол жерден сүрөп турат да. Командалар ойноп атканда район жетекчилери. Ошонун сыңарында эле район жетекчилерине, райондогу болгон азамат байкелерге бардыгына кайрылып башын коштуп, бир ынтымакка келип туруп, высший лигага чыгып туруп, результат көрсөтмөйүнчө атыңар чыкпайт. Ошон үчүн менин кааларым ошо ынтымакка келип туруп, мына Мурас командасын түптөпсүңөр, барыңар батаңарды берип ийгилик калып атсаңар, мен да ошонун ичинде ийгилик каалайм жигиттер. Кудай буйрса алдыда келаткан Норус турниринде жакшы оюндарды көрсөтүп ийгиликке жетесиңер деп ишенем. Кийинки сөзүмдүн кезегинде ыраазычылык сөздү ошо Максат эниме айтып коеюн деп атам. Максат жаш болсо дагы ошо бир областтын башын кошуп, ынтымакка алып келип, ушул Көкбөр жаатында сон жакшы ийгиликтерди жаратса болот да. Баарыбыздын эле, баарыбыз көп болгондой эле оппозиция көп болот да, баарыбыз эле. Оппозиция көп болгон жерде бут тозуулар болот,
ийгилик болду. Ынтымак бар жерде ырыс бар, ынтымак бар жерде жеңиш бар, ынтымак бар жерде жакшылыктын баардыгы бар. Ошон үчүн баарыңыздарды ынтымакка чакырып, бүгүнкү турнириңиздер кут болсун. Жеңген командаларды куттуктайм. Келген көрөрмандар силерге рахмат менен көк берип, алдарга дук берип, ушунча киши келип отурасыңар. Ынтымагыңар өрчүй берсин да Кудай буйрса силерге Нордстурнирде ийгилик кылам. Урматтуу бүгүнкү оюндун уюштуруучулары. Мен ошол көп жылдан бери көкөрдө жүрөм, өзүңүздөр билгендей. Бирок ушул областтык деңгээлде моундар арасында биринчи жолу турнир өтүп атат. Мен ошол жакшы турнир өтүшүнө баарыңарды куттуктайм. Кудай буйрса 273 жылга чукул биздин көкөрүүчүлөр bir ile Pöl областынан чыгып атат. Кудай буйрса жакында биздин республикалык чемпионаттарга сөзсүз түрдө ушул Pöl областынан мыкты құрама команда чыгып, ийгилик этет деген ишенимиздебиз. Бүгүнкү уюштуруучуларга, максат энебизге жана максатты колдогон бир туугандарыбыздын баарына биздин федерациянын атынан чоң ыраазычылык айтабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгиликтер болсун. Бана келди. Рахмат, Рамис мырза. Дүйнөнү багындыргандардын баары балган болгон. Жетли, Брюсли, биздин максат, Хаким турат мына. Жапаровоз турат, көрдүңөрбү? Кыргыз ушундай, кичинекей болгону менен атка мингенде эле балбан болуп чыга келет. Эми эки ооз сөз менен уруксат болсо, максат эки ооз сөз менен бычагыңды бир кенен жайып кой. Көрөрмандар, көкөрчүлөр, баарыңарга чоң рахмат. Кудайым буйрса, ошо ойлогон максаттарыбыз ишке ашты. Бир да көкөрүүчү мындай серьезный травма алган жок. Баарыңарга чоң рахмат. Анча-мынча кемчиликтер болсо, бизди кечирип коелу. Баарыңарга рахмат. Рахмат, максат рахмат. Ушул мелдешти уюштуруп аткан биздин ушул федерациянын жигиттерине чоң ыраазычылык билгизип, ушул максатка анан Эрбекке ушул бүткүл ыраазычылык бир чеккенибиз коюп